Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси Ош шаарында лекциялык маалыматтык жолугушуусун өткөрдү. Ага эл аралык мамилелер факультетинин студенттери, магистранттар жана облустук бийликтин айрым кызматкерлери катышты. Мында эки укунун Бишкектеги өкүлү Пьер фон Аркс жыйында лекция окуп, өздөрүнүн буга чейин аткарган иштери, максаттары тууралуу айтып берди. Ошондой эле Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдында аткарчу иштерди да жаштардын пикири алар үчүн маанилүү. Андыктан бул саамалыкта уюм студенттердин суроолоруна жооп берип, алардын ой-пикирлерин угушту. Белгилей кетсек, аталган уюмдун курамында 57 мүчө мамлекет бар, ал коопсуздук боюнча дүйнөдөгү эң ири уюм болуп саналат. Бүгүнкү күндө Европа биримдиги көптөгөн аракеттерди кабыл алып, бул жерде регионализмге өзгөчө басым жасап келе жатат. Ошондуктан бул жерде бардык постсоветтик Евразияда ийгиликтүү өнүгүүгө кадам таштоо үчүн негиз боло турган дагы сунуштарыбыз бар. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Пьер фон Аркс мырза 2016 жылдан бери Кыргызстанда бул программаны жетектеп келе жатат. Аткарылган иштер тууралуу маалымат берилди. Анан деги эле 2 күн миссиясы боюнча Европанын коопсуздугунда баягы Шенген келишими аркалыгында кандай иштер жүргүзүлгөн, анын моделин Орто Азия менен Кыргызстанда кандай кылса болот деген сунуштар айтылууда. Өзүңүздөр көргөндөй, студенттер өздөрүнүн аябай кызыгуусун билдирип, суроо жооптор менен кызыктуу өтүүдө.